Анан алымдарыбыз айтат, керек болсо күнөө кылбай койгонго дагы адамга сабырдуулук керек экен. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Афдалул мухажирина ман хаджара ма нахаллаху анху." Чыныгы көчүүчү, эми мурда пайгамбарыбыздын убагында Маккадан Мадинага көчүп келишкен, динин сакташ үчүн. Ал эми азыр дейт пайгамбарыбыз, чыныгы көчүүчү, Алла Таала тыйган нерсени таштаган адам дейт. Мына ошол адам Аллага көчүүчү болот, Алланын буйруганын аткаруучу болот деген маани. Ва афдалул жихади ман жахада нафсаху. Эң күчтүү жихад бул адам өзүнүн нафсы менен кыла турган жихады дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз Меккеги жерди коргоодон кайтканда бир согуштан Раджана минал жихадил асгари ила жихадил акбари. Пайгамбар айткан, мына биз кичинекей жихадтан эң чоң жихадка кайттык деген экен. Бул эң чоң жихад адамдын өзүнүн нафсы менен күрөшүү экен. Же бир Сирияга барып күрөшүү эмес, же башка жакка барып эмес, жок, ал эмес. Эң биринчиси бул адам өзүнүн нафсы менен күрөшкөн кыйын экен. Бул нафс деген, алымдар айткандай, тим койсоң 70 шайтандан дагы күчтүү дейт. Шайтан эс алат экен, эгер нафсты тарбиялабаса. Мына ошондуктан бул сабырдуулук жагында аябай көп аяттар, хадистер бар. Биз мына ушул нерсеге көңүл буралы. Ушул сыпат менен өзүбүздү кооздосок деле, Кудай буйрса бейишке кирип кетебиз. Болгону ошонун шарты менен карманганга аракет кылалы.